Ош шаарында медицина кызматкерлеринин күнү салтанаттуу майрам менен белгиленди. Майрамдык иш-чара концерттик программа менен коштолуп, көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартууланды. Мукарам Кадамбаева медицина тармагында 38 жылдан бери эмгектенип, миңдеген бейтаптардын ден соолугуна кам көрүп келет. Бул жылдар аралыгында кесиптик ийгиликтери үчүн мамлекеттик сыйлыктарга да татыган. Акыркы жылдары ооруканалар жаңыланып, заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздалып жатат. Бул дарыгерлердин ишин кыйла жеңилдетип, бейтаптарга көрсөтүлүүчү медициналык жардамдын сапатын жакшыртууга өбөлгө түзгөн. Конечно, көңүл буруу көбөйдү. Мурда сапсыз система башка эле. Азыр эми жакшы аппаратуралар жаңы болуп калды. Система деген башкача болуп калды. Азыр эми иштегенге чындыгында оңоюраак да, мурдага салыштырмалуу. Эми рахмат гана айтыш керек өкмөткө, президентибизге. Анан эми ушудан пайдаланып бүгүн ушу кесиптештердин баардыгын ушу бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Баардыгы ден соолукта болсун, үй бүлөлөрү менен тынч болсун, өлкөбүз өссүн. Кала башчысы дагы ак халатчандарды кесиптик майрам менен куттуктап, саламаттыкты сактоо тармагындагы өмүр сакчыларынын ишине ийгиликтерди каалады. Ага катар мамлекет тарабынан дарыгерлерге ар тараптуу колдоо көрсөтүлүп, айлыктар дагы жогорулаганын белгиледи. Иш-чарада эмгеги менен саламаттыкты сактоо тармагына салым кошкон 100дөн ашуун кызматкер сыйланды. Мен ушул бала кезден бери врачтардын таламын талашып, дайыма ошол Гүлназ айтып өткөндөй, студент кезде деле ушул врачтардын таламын талашып жүрчүбүз. Сөз жүзүндө эмес, врачтарды мен иш жүзүндө дайым эле колдойм. Анткени эмгегиңиздерди ополтодой, түйшүктү баардыгын биз туура түшүнөбүз. Ушул дайыма кыялданчумун. Ушул врач менен мугалимди урматтап, сыйлап, барктаган өлкө мындай сөзсүз өнүгөт да. Бул күн Ош облусунун ар кайсы аймактарында эмгектенип жаткан 32 алдыңкы медицина кызматкерлери президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы менен дагы сыйланды. Ошондой эле 14 медицина тармагынын ардагерине акчалай сыйлыктар жана баалуу белектер тапшырылды. Мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле акыркы жылдары билесиздер эң эле мындай медицина кызматкерлери өкмөт колуна толгон. Бул биздин айлык маянабыздын көтөрүлүшү болду да. Кейбір айлық майналар медицина қызметкерлеріне 2 есе, 3 есеге чейин көтөрүлгөн учурлар болуп атат. Учурда Ош шаарында 47 медициналык мекеме иштеп, анда 4000ге жакын кызматкер эмгектенүүдө. Алардын катарында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген 6 дарыгери, 6 медицина илимдеринин доктору, 14 медицина илимдеринин кандидаты жана саламаттык сактоонун ат илишниги наамына татыган 223 адис бар. Ошондой эле ушул жылдын апрель айынан тартан медицина кызматкерлеринин эмгек акысы 100%га жогорулатылган. Бөлүмүнүн улуу медайымы Толбай Бурканбеков, Тейит Тилебалдиев, Ош ТВ жаңылыктары.